Жанымда турган карындашыбыз Амин айым Braille методикасы менен 7 пара Куранды толук жаттап бүттү. Ошонун урматына Лидер Умра компаниясынын жетекчиси Билим Майнаев агабыз тарабынан быйылкы жыл Кудай буйруса сезон башталганда Умра сапарына жолдомо алды. Амин айым ошол Умра сапарына жолдомо алып аткан учурда кандай сезимдер болду? Неге эле буга чейин кантип кыялданып келгенсиз ошо Умрага барууна? Ассалому алейкум. Менин атым Амина. Мен Билим Майнаев байке бергенде аябай сүйүндүм. Burada дагы утуп алганбыз. Куран конкурсунан билет сертификат утуп алып, бирок барбай калганбыз. Анан Билим байке менен барам деп мындай ниет кылып жүргөн болчумун. Билим байке бергенде аябай неожиданно, аябай күтүүсүздөн болду да. Анткени Захир байке бергенде Захир байке 27 пар жаттаган, мен 7 пар жаттаган үчүн бергенде мындай аябай сүйүндүм, аябай толкундандым, бирок аябай күтүүсүздөн да болду да. Демек сиздин ошо ниетиңиз, кыялыңыз Кудай буйруса орундалып, быйылкы 2026-жылдын күз айында Кудай буйруса сиз дагы ыйык сапарга барып, умра ибадаттарын аткарууга насип болот. Анан сиз ошол Braille ариби менен канча жылдан бери даярданып келесиз? Анан Куранга кантип түшүп калдыңыз? Сиздин атайын устазыңыз барбы? Ооба, иншаллах ошо умрага барып келсем деген ойлор бар. Аллах таала да мага насип кылыптыр. Билим байкеге да чоң ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Юбилейсине тынчтык берсин Аллах таала. Эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Braille мен 7 жашымда апамдар чоң рахмат апамдарга мени сабак алып барышкан. Биздин үй-бүлөдө көрбөгөн вообще эч ким жок болсо дагы мени ошол мектепте таап алып барышкан. Анан ошол жактан окуп баштаган биринчи Braille'ди, бирок ага чейин эле Куранга тоже апам издеп аябай. Анан бир китеп бар болчу, Абдулла ибн Мактум деген көрбөгөн сахаба жөнүндө. Ошол китептин артында бир номер бар болчу. Ошого чалганда бир байке алды, көрбөгөндөрдүн ошол немеси окшойт. Анан ал байкеге айттык ошо Куран жаттайлы деген оюбуз бар деп. Анан ал байке ошол Земфира устазанын номерин берди. Земфира устаза ошо Куранды үйрөткөн, Куран вообще Braille китебин кантип бат окушту үйрөткөн. Негизи биздин мектепте мындай балдар бир кол менен эле окушат. Же кээ бирлери зрениясы барлар даже көз менен окуй беришет да. Земфира эженин өзүнүн методу бар. Бир кол менен окуп, экинчи класстан мындай окуйт да. Ошол метод менен окуткан үчүн мен ошо бат окудум деп айтсам болот. Ошо апамдарга да чоң рахмат. Ушул эмесинде Куран жаттаган менде аябай көп салымы бар апамдын именно. Кудай буйруса жаңы эле сүйлөмүңүздүн арасында көз көрбөгөн сахаба дедиңиз. Ошол сахабалар баскан изге сиздин дагы кадамыңыз ошол ыйык сапарда тийген болсун. Кудай буйруса азыр сиз 7 пара Куранды толук жаттаганга аракет кылдыңыз да. Анан эми ушул 2026-27 жылдары Кудай буйруса Амина карындашыбыз Куранды толук жаттады деген күндөргө жеткирсин. Ыйык сапарга барганда Кудай буйруса дубаңызда ошол Лидер Умра компаниясынын жалпы жамаатына, ошол жакта иштеген командага, анын жетекчиси Билим Майнаевга жана бизге дагы дуа кылганды унутпаңыз. Кудай буйруса ошол сапарга барганда дагы сиздин кандай ыйык сапарга барганыңыз тууралуу дагы ушул жактан маек кылалы. Сизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا